Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар, мен сіздерге сатыла тұрған 6 соток жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган 6 соток жер участок көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Шаарга өтө жакын туғандар. Жери дагы тегиз. И кызыл китеби бар. Пустой, сонун жер участок экен. Туғандар, свет бар. Агын суу мына ушул лотоктон өтүп турат. И көчөнүн боюнан таза суунун турбасы дагы өткөрүлгөн. Жүрүңүздөр, биринчи мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип жер участок жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Шаарга өтө жакын туғандар. Мен турган жер туғандар бул 6-километр. Ленин бакта турам. Фуркаттын круговойунан Мады тарапка ровно 3 километр жүргөнүңүздөрдө мына жакта Джунда деген заправка. Анын жанында Ленин бактын светофору барыңыздар билесиздер. Ошол светофордон сиздер оңго бурулуп Ленин бакка киресиздер. Заправкадан светофордон оңго бурулуп Ленин бакка кирип, бир аз эле жүрсөңүздөр солго поворот, солго бурулуп, анан 500 метр жүрүп барсаңыздар түптүз каналды бойлоп сатылуучу жер участогубуз турат. Жер участокка келдим. Мен көрсөткөн дайректер боюнча ошол кичинекей канал турат го. Ошону бойлоп келе бересиздер. Бул оң тараптагы 5-көчө болуп аткан. Ошол көчөнүн эле мына боюнда мына жер участок сатка чыгып атат. Мына талдар трактор турат го. Ал жер ошо кичинекей канал. Каналды бойлоп эле түз кирип келе бересиздер. Эч жака бурулбайсыздар. Анан мына ушул мен айткан көчөгө кирсеңиздер, оң тарапта жер участогубуз турат. Жолдору дагы кийин келгениңиздерде көрөсүздөр, шагыл и тегиз. Эч кандай бир дөңсөгө чыкпайсыздар. Тегиз эле жол менен кирип келе бересиздер жер участокко. Мына 6 соток. Көчө тарабы 20 и мына жака 30. Таза 6 соток чыгат. Кызыл китеби бар, документи так. Мына жер кичинекей канал. Нар жагы тал терек, а нар жагы уже үлүс жер. Билесиздер, Ош Алай трассасына дагы жакын эле болуп калат. Лайктан басып, дос тааныш, тууган урук, группа бүт бар тарапка сатылуучу жер участоктун видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Анан свет бар туғандар. Көчөнүн боюнан таза суунун баш булактын суусу өткөрүлгөн. Таза суу бар. И мына ушундай лотогу дагы бар экен. Лотоктон 24/7 суу агып турат экен. Көрдүңүздөрбү? Суу кеңири. Таза суу десеңиз таза суу, агын суу десеңиз агын суу, свет десеңиз свет, бардыгы бар экен. Көрдүңүздөр, лайктан басып, дос тааныш, тууган урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Үйлөрдүн саны көп, 5 кошкон эл. Дөңсөлөрдө үйлөр салынган туғандар. Бул тегиз эле сонун эле жер болуп турат. Ушундай. Эми көчө тарабы 20 дедим, и бул жака 30. Тегиз. Заводской тегиз туғандар. Эми бандай заводской тегиз деген себеби мындай негизи жер тегиз да нар жагынан. Көркүлөр экскаватор менен жада бир башка нерсе менен тегиздетип коет го, сүрдүрүп. Андай эмес. Фундаментти коюп, үйдү сала бересиздер каалагандай кылып. Мектеп, бала бакча, маршруттук каттан бардыгы бар. Бул шаардын өзүнөн эсептегенде 6-километр. Фуркат круговойдон бул жака бир 3-3,5 километр гана чыгат. Ишенбесеңиздер, кийин келип көрүп деле кетесиздер. Маршруттук каттандары бар, мечиттери бар. Үйлөрдүн саны дагы көп. Көрүп атасыздар. Жакындатып көргөзүп коюн. Көрдүңүздөрбү? Баасы канча дей турган болсоңуздар, $33,000 бааланды. Анан кеми бар. Айткан басында эч ким сатпайт. Эсинин номери жазылып турат. Өзү менен сүйлөшүңүздөр. Сиз албай турган болсоңуз, мисалы, лайктан басып, дос тааныш, тууган урук, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Башка бир адамга себепчи болуп каласыз жер алышына. $33,000 анан кеми бар.